Эгерде биз ушундай мамиле кылсак, биз өзүбүздү жоготобуз. Мына азыр Ош областынын жетекчиси келсе, ышкырып сөз укпай койдуңар. Жаратылыш эмне менен кооз? Дарагы менен, уулу чөө менен, гүлдүү чөө менен, пайдалы чөп менен, ошо менен кооз. Анан ошо жетекчилердин сөзүн угуп чыдап койгонго чыдабаса кантип маселе чечилет? Туура эмес да бул, урматтуу. Кандай ачуу болсо дагы, кандай жакпаса дагы, өзүбүздү сыйлабасак бул туура эмес да. Мен аптамын да, анда шайлабай койгула адам. Шайлоого келгенде башка, бул жерге келгенде башка. Бул болбойт. Мен аксакал катары силерге өзүмдүн оюмду айтып атам. Экинчи, ошол жигитибиз барбы азыр? Сайлаган жок азыр. Экинчи, ошол жигитибиздин өзүн айтайын дедим эле. Ал бизге ташыргытып атат, кайда жүрдүңөр эле деп. Ошого мына аким отурабы? Кана аким? Аким анда айтып барсын. Каякта жүрдүңөр эле? Эмне чечпейсиңер деп. Биз өз учурунда чечип жүргөнбүз. Ошон үчүн туруп турган ушул жерде. Биз эмне депутатпызбы? Министрибизби? Премьер-министр же президентбизби чече турган? Биз катардагы силердей адамбыз азыр. Оюбузду гана анализдеп айта турган. Урматтуу эки тарап, бийлик тараптагы мына ушинтип отуруп, түп-түз жерден өзүбүзгө каршы кылып, анан кийин ошонун кесепетин баарыбыз жейбиз. Өзгөчө эл жейт.